Интернет өнүккөн заманда жашообузду санариптик платформаларсыз элестете албай калдык. Балким бул биздин жашообузду бир четине жеңилдетсе, экинчи тарабынан жаңы көнүмдөрдү үйрөнүүгө мажбур кылып атат. Биз бүгүн мына ушул маселени Ош мамлекеттик университетинин мисалында талкуулайбыз. Биздин суроолорго жооп берүү үчүн студиябызга конок келген Ош мамлекеттик университетинин санариптик трансформациялоо жана электрондук билим берүү боюнча проректору Молдояров Уларбек агай, куш келипсиз. Агай, мына сиздин тармактын аталышынын өзү эле мындай суроо жаратат да. Санариптик трансформациялоо депчи. Ошол аталышты бир аз түшүндүрмөп берсеңиз, биздин телекөрүүчүлөргө, андан ары темага кирсек. Саламатсыздарбы? Деги эле трансформациялоо деген түшүнүк бул эми санарип түшүнүгү пайда болгондон кийинки эле түшүнүк эмес да. Бул ага чейинки эле түшүнүк. Эми бүгүнкү күндөгү ушул санариптештирүү доорунда дегенибиз туура болот го. Санариптештирүү доорунда технология күн санап өзгөрүүдө да, күн санап өзгөрүүдө. Ошол эле учурда коомдун талабы өзгөрүүдө. Ошого ылайык ушу санариптик технологиянын жардамында жасалган чечимдер ошо суроо талапка ылайык күн санап мындай өзгөрүп турушу керек. Мына ошондон улам ушул санариптик трансформациялоо деген түшүнүк колдонулуп келет. Мунун негизги эле иштөө багыты дейбизби же түшүнүгү бул ушу бүгүнкү күндөгү жаңы маалымат технологияларын колдонуу менен ошо иштөө чөйрөсүндөгү улуу же мына ушу билим берүү тармагында ушу билим берүү ишмердүүлүгү менен алектенген бардык тараптын иш процессин модернизациялоо. Демек, сиздин тармак мындайча айтканда бүгүнкү күндө университетибиздин эң чоң тармак, эң жооптуу тармагы деп айтсак да болот экен да. Мына жана сөзүңүздө айтып кеттиңиз, маалымат технологиялары күн санап өзгөрүп атат. Биз жетишпей калып атабыз кээ бир платформаларга, кээ бир ошол эле мына смартфондун жаңы моделдери, жаңы мүмкүнчүлүктөр пайда болуп калып атпайбы? Биздин университетте ушул багытта, Ош мамлекеттик университетинде кандай долбоорлор иштеп атат? Бул багытта деги эле Ош мамлекеттик университетинде цифровизация, башкача айтканда санариптештирүү жаатында басым жасоо менен иштер, проекттер мен билгенден ушу 2011-2012 жылдардан башталды да. 2012 жылдардан башталды. Ошол жылдарда атайын бейөкмөт уюмдар тарабынан каржыланган долбоорлордун алкагында биринчи жолу ушул кабыл алуу комиссиясынын ишмердүүлүгү автоматташтырылды. Ага чейин ушу билим берүү ишмердүүлүгүн автоматташтырган атайын Алвен платформасы ишке кирип, ушу толук жайылтылып, ушу 2012 жылдарда жалпы жамаат толук пайдаланып калган учурлар болду да. Мына ошондон улап жыл өткөн сайын жаңы талаптар, жаңы сунуштар менен жылдык иш пландар бекип, ошонун алкагында жаңы сервистер иштелип чыгып, бүгүнкү күнгө чейин келе жатат. Мына 2013-2016 жылдарга Ош мамлекеттик университетинин туруктуу өнүгүү модели бекиген. Мына ошонун алкагында 2023-2026 жылдарга приоритеттүү өнүгүү багыттары 7 багыт аныкталган. Мына ошол 7 багыттын бири катары мына ушу биз айтып аткан санариптик трансформациялоо приоритет катары коюлуп, ошонун алкагында университеттин санариптик трансформация стратегиясы иштелип чыгып, ошол жерде биз жакынкы аралыкта жасай турган иштердин баардыгы деталдуу пландаштырылган да. Негизги ал жердеги багыт мына ушу 4 багытка
бөлүндү. Биринчisi ошо билим берүү ишмердүүлүгүн санариптештирүү, экинчи ошо башкаруу процессин автоматташтыруу, анан баалоо принциптерин ачык айкындуулугун санариптештирүү менен ишке ашыруу, анан атайын колдонуучулар үчүн сервистерди түрдүү сервистерди иштеп чыгуу деп 4 багытта белгиленген. Мен жогоруда айткандай ушу 2012 жылдардан бери карай көбүнчө ушу башкаруу процессин санариптештирүүгө көбүрөөк мындай басым жасалган да. Ошо биз буга чейин пайдаланып келген ошо авиа маалыматтар системасы көп мүмкүнчүлүгү ушу башкаруу процессине көбүрөөк басым. Башкаруу дегенде жана документ обороту. Башкаруу дегенде кандай? Мисалы иштин жүрүшүн тездетет турган мүмкүнчүлүктөрдү жаратууда. Буга чейин мисалы колдо жасап келсе, мисалы кайсы бир анализдерди алуу үчүн, элементардык эле мисалы кайсы бир буйрукту чыгаруу үчүн же студенттердин контракт төлөмдөрүн эсептөөдө, студенттердин аралык жыйынтык текшерүүлөрүн анализдөөдө буга чейин ошол колдо жасалып убакыт алчу да. Ошол авиа маалыматтар системасын киргизүү менен ошол маалыматтарды университет боюнча тез анализдөөгө мүмкүнчүлүктөр жаралды да. 2011-2012 жылдары ушу билим берүүнү башкарууга көбүрөөк басым жасалса, 2017-2018 баштап пандемиянын алдыларында билим берүүнү санариптештирүүгө басым жасала баштады. Билим берүүнү санариптештирүүдө кандай иштер жүрөт? Бул жерде билим берүүнүн электрондук контенттерин түзүү. Маселен, аралыктан билим берүү, дистанттык билим берүү деп жүрөбүз да. Ошо дистанттык билим берүүдө эң негизги басым ушу электрондук контентке, билим берүү контентине жасалат да. Мына ошолордун базасын түзүүгө, ошол эле учурда электрондук библиотеканын базасын түптөөгө, аралыктан окутуу платформаларын иштеп чыгууга басым жасала баштады. Ошону менен эле катар ушу баалоо принциптерин санариптештирүүгө басым жасалды. Ошол жылдары мен билгенден университеттин өзүнүн антиплагиат системасы иштелип чыкты. Бул менен ошол биздин бүтүрүүчүлөрүбүздүн квалификациялык иштерин, диссертациялар, дипломдук иштердин оригиналдуулугун аныктоодо пайдаланылат турган инструмент жарата алдык. Ошондой эле прокторинг системасын иштеп чыгардык. Мына ошо пандемия менен аралаш иштеп калдык. Прокторинг деген түшүнүк мына ушул акыркы жылдары өтө мындай популярдуу болуп келе жатат, айрыкча мына пандемиядан кийин. Бул ошол аралыктан туруп окурмандын дейбизби, экзамен тапшырып аткан окурмандын өздүгүн аныктоо. Башкача айтканда, мугалимдин кийлигишүүсүз ошо экзаменди уюштуруу. Өзү бул прокторинг системасынын бизге кирип калуусу дагы өзү бир мындай бир кызык башталганда, антиплагиаттын дагы өзү Ош мамлекеттик университетинин ушундай бир саясаты бар. Мен муну мындай жакшы саясат деп эсептейм да. Себеби мындай биз бүгүнкү күндө пайдаланып жүргөндөй платформалар дүйнөлүк рынокто, санариптик базарда аябагандай эле көп да. Бирок биз аларды алып пайдалана келе турган болсок, алардын төлөмү бар. Ошондон улам бизде ошо өзүбүздүн ата мекендик программалык продукцияларды пайдаланууга биздин университет мындай колдоо көрсөтөт да. Биз ошонун жыйынтыгын, ошонун жакшы экендигин биз мына пандемиядан кийин биле алдык да. Себеби мына ошо пандемия учурунда ушул онлайн прокторингти уюштуруучу бир мекеме ушундай бир сунуш менен келди да.
бүгүнкү күндө ошо аралыктан экзамен тапшыруу көйгөйүн чечүү үчүн биздин ушундай платформа бар. Мына ушуну алууга коммерциялык сунуш катары коммерциялык сунуш кылды. Бир экзаменди ушу 100 рубльдин айланасында уюштуруп беребиз деп. Анан биз аны мындай эсептей келгенде бир студент бир семестрде жок дегенде бир 5-6 предмет, 6 предмет тапшырат. Бул деген 600 деген сом болуп атат да, сомго эсептесек мисалы. Эми студент университет боюнча эсептеп келгенде бул өтө чоң сумма. Анан бул сумма бизде калбайт. Бул сыртка чыгып кетет турган сумма болуп атат да. Ушундай эле антиплагиаттагы ошондой маселеден улам. Анан өзүнүн продуктча иштелип чыкканда бүгүнкү күндө ушу антиплагиатка азыраак эле төлөм төлөнөт. Ал эми прокторингке университеттен эч кандай төлөм төлөнбөйт. Ошол 2017-2018 жылдары университетте атайын IT академия деген отдел ачылып, ошол жерде программисттер чогулган. Ошол программисттер мына ошондон бүгүнкү күнгө чейин университеттин берген буйртмаларынын негизинде университетке керектүү программалык продукцияларды жасап иштеп келе жатышат. Өзүбүздүн эле адистер. Бүгүнкү күндө мына ошол 4 багытта тең түрдүү проекттер менен иштешип, аларды өркүндөтүп, коюлган суроо талаптарга жараша жаңы сервистерди иштеп чыгып азыр келе жатышат. Жана платформаларды өзүбүздүн балдар даярдайт деп атпайсызбы? Ошо балдардын мындай жумушта сакталып турушунун сыры эмнеде? Себеби аларды сырткы рынок деле аябай талап болсо керек. Ошондой күчтүү программаларды, тиркемелерди иштеп университеттин көп көйгөйүн чечип аткан болсо, же аларда мүмкүнчүлүк барбы сырткы рынок менен иштегенге? Жогоруда айткан IT академия биринчи ачылганда анын 2 максаты бар эле. Биринчи университеттин бул IT академия ушул түштүк аймагында биринчи жолу ачылган да. Биздин баштагы ректорубуз Каныбек Абдуласовичтин тапшырмасы менен ачылган эле. Анын 2 максаты бар эле. Биринчи максаты ошо университеттин ички буйртмасына ылайык программалык продукцияларды иштеп чыгуу. Экинчиси университеттеги ушу IT тармагына кызыккан адистерди, студенттерди чогултуп бир команда түзүү. Анан ошол эле учурда өзүн өзү мындай актоо иретинде ушу IT тармагында курстарды уюштуруу болгон. Ал өз ишмердүүлүгү мына ошол 2 багыт боюнча өз ишмердүүлүгү мына ал 2021-22 жылдарга чейин алып барды. Программа жазуу менен эле катар параллель ушу шаарыбыздагы IT тармагына кызыккан жаштарды чогултуп, окутуп, үйрөтүп алып келди да. Анан акыркы күндөрдө алар мындай физикалык үлгүрбөй калды. Бир эле учурда программалар жазып, экинчи окутуп. Ошого азыркы бүгүнкү күндө экинчи тарабы азырынча токтоп турат, окутуу. Бүгүнкү күндө алар ушу программалык продукция менен гана алектенип атышат. Буга чейин булардын балдардын орду ошол өздөрү тарбиялап чыккан балдардын менен толукталып турчу да. Анан сиз жакшы байкадыңыз, бул жерде бүгүнкү күндө бир эле бизде эмес, дүйнө жүзү боюнча мына ошол санариптештирүү жаатында адистер өтө тартыш. Анын ичинде дагы ушу IT продукцияларын иштеп чыга турган IT программист дейбиз эми. Ошо программисттерге суроо талап аябай жогору. Анан буларда дагы бир жакшы мүмкүнчүлүк бар. Булар аралыктан иштөө мүмкүнчүлүгүнө ээ да. Мен билгенден ошол өзүдөн эле ошо IT академиядан иштелип окуп бүтүп кеткен балдардын бүгүнкү күндө бир 20-30% удаленно иштешет. Жашаган жери Кыргызстан, бирок иштеген жери жакынкысы эле мына Россия
алысы Япония, Канадада иштегендер буйртмалар менен. Мисалы биз ошолорду бизге чакыра албайбыз да. Бизге чакыра албай себеби алар аябай көп төлөйт. Аларды биз чакырган учурлар да болгон да. Эми биздеги азыркы иштеп аткан балдарды мен мындай деп айтат элем да. Булар чыныгы ушу Ош мамлекеттик университети үчүн күйгөн, чыныгы мындай патриоттор. Себеби булар кетем десе кетип калат да. Бирок эми ар бир адамдын өзүнүн мындай туаса эме болсо болот го, ошондон мындай кандай дейсиң, удовольствие алат да. Булар мисалы ошо Ош мамлекеттик университетине ушундай программаларды жазып, ал колдонууга өтүп, элдердин пайдасына көмөктөсө, элге пайдасы тийсе, ошондон мисалы удовольствие алышат. Ошондон рахаттанат. Ал эми айлыктары мисалы ушу биздин ортодогу профессорлордун эми мүмкүн болушунча көтөргөнгө агай жардам берди. Мына буга чейин бир аз азыраак болгон. Мына быйылкы окуу жылында агай өзү колдоп, ректорубуз Кудайберди Гапарович өзү колдоп, быйылкы жылы көтөрүп берди. Бирок бул деле менин жеке пикиримде аз да. Агай, университеттеги дагы бир жанагы мугалимдер үчүн, студенттер үчүн тиркемелер бар да, атайын. Ошону да ушул сиз айтып кеткен адистер жасадыңыз да, Биздеги университет пайдаланып аткан бүгүнкү күндөгү бардык программалык продукцияларды ушул биздин IT академиянын адистери жасашты. Анан бизде бул жерде факультетибиз бар, билесиздер, математика, информатика жана маалымат технологиялары. Мына ошол факультетибиздин мугалимдери, ушул факультеттин студенттери көмөгү менен жасалгандагы продукцияларыбыз бар бүгүнкү күндө. Агай, мына заман өнүгүп, өзүңүз жана жогоруда абдан жакшы белгилеп кеттиңиз. Аралыктан билим берүү деген жаңы бир модель пайда болду да. Анан биздин университетте жана илгертен бери келе жаткан салттуу жанагы сырттан окуу бөлүмү деген система бар го. Ошону маалымат технологияны өзүңүз белгилеп кеттиңиз, жана жакшы тиркемелер бар экен. Ошонун жардамында мындай онлайн режимге өткөрүп, дагы да аудиторияны кеңейтип, дагы да кардардын санын кеңейтип, андай кыргыз коомчулугуна бир жакшы шарттар түзүп берсе болобу? Бул жаатта бүгүнкү күндө жакшы иштер алып барылып атат. Билесиздер, мынау мамлекеттик билим берүү мекемелери бул мындай формалдуу билим берүүгө кирет да. Башкача айтканда, кандай атайын нормативдик укуктук актылар менен рамкага салынган, ошонун тегинде гана билим берип ишмердүүлүгүн жүргүзө алат да. Бизде буга чейин 2013-кө чейин эле ушул маселе бышып, жетилип, сунуш, ой пикирлер айтылып калган да. Анан мына ошол буга чейинки берилген сунуш, ой пикирлерди эске алуу менен 2023 жаңы мыйзам кабыл алынды, жаңы редакцияда. Мына ошол жерде ошол аралыктан окууга, анан онлайн окуу деген эки түшүнүк даана так кирди да, билим берүү мыйзамына кирди. Эми азыркы учурда ошо билим берүү мыйзамынан кийинки эмпалар бар да, мына ошолорго толуктоолор, өзгөртүүлөр кирүү этабында кетип атат азыр. Былтырдан бери биз сунуштарды берип, биз кандай онлайн мекемесин ишке киргизе алабыз, аралыктан кантип билим берүүнү уюштура алабыз, анын талаптары кандай болуш керек, ким эмнеге жооптуу деген пункттардын баардыгын иштеп чыгып сунуштар берилип, бүгүнкү күндө ал менимче ошо бекип алдында турат. Быйыл ал эми Ош мамлекеттик университети мына өзүнүн өзгөчө статусун алкагында, башкача айтканда ушул статусту колдонуп, ошо мына билим берүү мыйзамына негиздеп өзүнүн ички жобосун кабыл алуу алдында турат. Биз мына ушунун алкагында ошо сиз айткан аралыктан
билим берүүнү, электрондук билим берүүнү толук уюштуруу мүмкүнчүлүгүнө жетишсек болот. Ал үчүн алдыда биз аткарчу көп иштер бар. Биринчи кезекте мына ушул санариптештирүү жаатына байланыштуу аралыктан окутууну уюштурган атайын LMS системалар деп коет. Мына ошондой платформаны иштеп чыгыш керек. Биздин университеттин талабы боюнча ал дагы өзүбүздүн продукция болуш керек, университеттин продукциясы. Эгерде аны сатып ала турган болсок, ал дагы эртең көз каранды болуп калабыз. Анан биздин өзүбүздүн университеттин ичинде кички системалар бар да, алар менен интеграция кылуу маселеси жаралат. Ошого өзүбүздүн платформаны иштеп чыгуу бул эң биринчи талап болот. Экинчи, ал маалыматтардын сакталуусу, кепилдиги, дүйнөлүк талап боюнча мындай маалыматтар ар бир мекеменин өзүндө, башкача айтканда мамлекеттин ичинде сакталыш керек. Ошондой эле аралыктан билим берүүгө катышып аткан мугалимдерди ошо санариптик компетенттүүлүгүн арттырышыбыз керек. Жок дегенде бир 2 жылдагы 3 жылдагы дистанттык окутуу технологиялар менен колдонууну үйрөтүшүбүз керек, окутуп турушубуз керек. Ошол эле учурда мугалимдер, студенттерибизди аны колдонууга үйрөтүшүбүз керек. Мына ошого окшогон алдыда биз жасоочу иштер бар. Бүгүнкү күндө биз ошого азыр даярданып атабыз. Менимче мына дүйнөлүк практиканы караганда экиге бөлүнөт ушул жерден. Себеби бардыгын адистикти аралыктан окута берүүгө болбойт да. Аралыктан окутууга мүмкүнчүлүгү бар гана адистиктерди аралыктан окууга чыгарып, ал эми аралыктан окууга мүмкүнчүлүгү жокторду бул жерде очный форматта келип окуганга мүмкүнчүлүк жаратабыз деген пландар бар. Жакшы экен агай, жакшы аракеттер болуп атыптыр. Мына жогоруда айтып кеттиңиз, ошол маалыматтардын сакталышы боюнчачы абдан мындай өзөктүү тема да бул дагы. Ушул биздин университетте бүгүнкү күндө ушул санариптик платформалардын алкагында жүрүп аткан бүт процесстерди бир базада сактоо, бир серверде бир маалымат дата борборлорунун абалы кандай, ушул маалымат технологиясын кубаттаган биздин техникалык базабыз жөнүндө айтсаңыз. Бизде мен мындай турук ишеним менен айта алам да. Мактануу менен айтсак болот, Ош мамлекеттик университети ушу мамлекеттик вуздардын ичинен, көпчүлүгү эле ушу мамлекеттик мекемелердин ичинен өзүнүн санариптик маалыматын өзүндө сактоону уюштура алган, колго алган эң алгачкы мекемелеринен болалы да. Кепилдик бере алган. Мисалы маалыматты сактоонун өзүнүн чоң түйшүгү бар да. Бул программалык продукцияны иштеп чыгуу бир. Ошол программалык продукциянын жардамында пайда болгон берилгендерди, маалыматтарды аны өзгөртүүсүз ишенимдүү жерде сактап туруу өзүнчө чоң иш да. Ал үчүн дагы өзүнчө IT адистер иштейт. Бул боюнча дагы бул жаатта дагы алектенген университеттин өзүнүн структурасы бар. Ал жерде бүгүнкү күндө атайын маалыматтарды сактоочу дата центр уюштурулган. Ал жыл сайын ушу маалыматтар алдыда күтүлүүчү, сакталуучу маалыматтар анализденип эске алуу менен улам жаңы эстер менен толукталып турат. Анан ал жердеги маалыматтарды атайын технологиялар бар. Ошол технологиянын алкагында сакташат. Ал бир жерде сакталбайт. Жок дегенде 2-3 жерде сактайт. Ал мүмкүн болсо бир зданиянын ичинде сактабайт аны. Ар башка жерде, ар локацияда маалыматтар сакталат. Эми кандайдыр бир себептен ал жер күйүп кетиши мүмкүн, суу басышы мүмкүн жана башка да, эми бир табигый кырсыктан бир центрдеги сактоо каражаттары иштен чыкса, ал эми калган жактагы маалымат кала берет дегендей да.
бүгүнкү күндө бул сактоо боюнча ар минут, секундка, саатка, күнгө карап ал жерде атайын роботтук программалар бакап деп коет, маалыматтарды, акыркы өзгөрүлгөн маалыматтарды өздөрү көчүрүп отурат система. Ал эми андан сырткары бул жердеги экинчи дагы бир чоң көйгөй бул кибер коопсуздук уюштуруу. Кибер атакалар, сырттан болгон кибер атакалар менен күрөшүү. Ал үчүн дагы атайын программалык продукциялар бар. Мына ошолорду өздөштүрүп, аларды ирети менен firewall деп коебуз. Мына ошол ирети менен оңдөп настройкалап, тийиштүү мына ошондой сырттан келүүчү чабуулдарга алдын ала даярданган биздин ал жерде дагы адистерибиз эмгектенишет. Абдан жакшы агай, бул бир чет адамды мындай кубанта турган маалыматтарды айтып атасыз. Биздин мамлекетибизде ушундай маалымат технологиялары тиешелүү адистердин даяр болгондугу абдан жакшы. Ошонун жанында кайсы гана коомдо болбосун бир жаңы нерсе киргенде аны кабыл албай, ошол нерсени бир турмушка ишке ашып кетишине тоскоолдук жараткан күчтөр деле албетте болбой койбойт да. Сиздин тармакта ошондой тоскоолдуктар жөнүндө айтсаңыз. Эми бул бир эле бизде эмес, эми бул дүйнөлүк практикада бар да. Бул эми адам баласынын мындай табиятынан го дейм менимче. Себеби ошол эле бизде деле ар бир мындай жаңылык ушундай бир аны кабыл албоо менен тоскоолдуктар менен кирет да. Бизде деле андай учурлар бар. Катталып келет. Эми биринчи эле айтканда, мына ошол биринчи АВН маалыматтар системасы Ош мамлекеттик университетине кирип атканда ошондой учурлар менен башталган да. Андан убакыттын өтүшү менен бардык университеттин бардык структурасы ал сиңди. Ансыз иштей албай турган деңгээлге жетти да. Ошол сыңары бүгүнкү күндөгү ар бир ушундай жаңылык, эми жаңылык көбүнчө ошо санариптештирүү жаатында болуп атпайбы акыркы кезде. Ушундай жаңылыктар ушундай сиз айткандай карама каршылык менен коштолуп келе жатат. Эми бул ар дайым эле биз тараптан мындай күтүлгөн нерсе. Кээ бир учурда мисалы ошол IT тармагында иштеп аткан жаңы келген адистерде мындай эмелер учур катталат да. Ушундай каршылыктар болгондо аларда мындай реңжүү пайда болот. Анан баштан иштеп калгандар көнүп калган. Анан секин аларды дагы көндүрүп айтып деп мындай нерселердин баардыгы ушундай иштер менен коштолот деп келебиз. Бирок бардыгы эле мына ошол бизге кирип аткан системалардын дээрлик көпчүлүгү мындай удачный дейбизби, ушундай эле кирип колдонууга алынып келе жатат. Абдан жакшы болуп атыптыр агай. Мына коомчулукта дагы ынаандырып дегендей жакшы ийгиликтер болуп атыптыр. Алдыда кандай максат пландар бар? Ошол жөнүндө айтсаңыз. Эми келечектеги пландарыбыз айрымдарын жогоруда айтып кеттим. Ушул буга чейинки жасалган бардык санариптик платформаларды мындан ары өнүктүрүү, ошондой эле бүгүнкү күндө эң тренд болуп жаткан мына искусственный интеллект чүнүктөрү бар, блокчейн технологиялары бар. Мына ошолор жардамында, мисалы блокчейн технологиясынын жардамында мына биздин архивдин ишмердүүлүгүн автоматташтыруу менен ал жердеги документтерди санариптештирип, блокчейн технологиясынын жардамында ачык, айкын сактоону уюштуруу. Ошондой эле мына жогоруда сиз айткандай электрондук билим берүү контенттин сапаттуу түзүүдө бүгүнкү ошо искусственный интеллектти пайдалануу, ошондой эле электрондук кампусту
иштеп чыгууну азыр пландап атабыз. Электрондук кампустун алкагында ошол онлайн мекемесин, онлайн билим берүү мекемесин тургузуу, анын ичинде ошол билим берүү формасынан көз карандысыз очный, заочный деп, вечерний деп айтып келип жүрбөйбүзбү? Ошолордун баардыгын бириктирип эле ошол онлайн билим берүү мекемесин уюштуруу менен ошол кампусту, виртуалдык кампусту иштеп чыгуу. Ошондой эле Ош мамлекеттик университетинин санариптик жетилүү деңгээлин эң жогорку этаптарына чыгаруу. Дүйнөлүк практикада ар бир мекеменин санариптик жетилүү деңгээлдерин аныктоо критерийлери бар да. Мен буга чейинки анализим боюнча Ош мамлекеттик университетинин санариптик жетилүү деңгээли өзү санариптик жетилүү деңгээли 6 этаптан турса, бүгүнкү күндө биз мушу 4-чү этаптардан өтүп турабыз. Бул жерде эң негизги басым билим берүү мекемесинин ичиндеги ишмердүүлүктүн жүрүшүндө кагаздын айлануусу, документтин айлануусу. Ошолдун айлануу деңгээлине жараша кагаздын колдонушу, мындайча айтканда, санариптик жетилүү деңгээлин аныктоо негизги критерий болуп эсептелет да. Бүгүнкү күндө демек бизде ушу 60-70% ишмердүүлүк электрондошуп, кагаз пайдаланбай калды деген түшүндүрөт да. Максатыбыз ушул эң жогорку баскычына жетүү, башкача айтканда баардык ишмердүүлүктү электрондоштурууга жетүүнү биз 2026 жылдарга чейин максат кылып атабыз. Мына ошонун бери катары буга чейин биз пайдаланган авиа маалыматтар системасын бүгүнкү күндө толук биз өзүбүзгө алып, Маэду аталышындагы платформаны иштеп чыктык. Бул 2 этап менен кирип келе жатат. Бүгүнкү күндө толук академиялык ишмердүүлүктү автоматташтырып, студент кабыл алуу комиссиясынан киргенден баштап диплом алганга чейинки бардык иштер автоматташтырылууда. Бул платформа ошо өзүбүздүн IT академиясынын программалык продукциясы болуп иштөөдө. Бул жердеги эң негизги биздин жетишкендик Кыргызстандагы бардык вуздардын негизги көйгөйү болуп аткан жеке билим берүү траекториясын түзүү. Бүгүнкү күндө жеке билим берүү траекториясын түзө албай келгенбиз да. Мына ошол жеке билим берүү траекториясын түзүүнү мына ушул Маэду платформасынын жардамында быйылкы окуу жылынын башынан, сентябрдан баштап биз ишке ашыра алдык өзүнүн платформанын жардамында. Бул деген студент окуу жылында өзү окуй турган предметтерди өзү ушул платформанын жардамында өзү тандай алат дегенди түшүндүрөт да. Огай кубанычтуу, жакшы жаңылыктарды айтып атасыз. Мына университет өзү ушу санариптешүүгө ыңгайлашып, экинчиден башка окуу жайларга да бир өрнөк боло турган проекттерди ишке ашырып атпсыздар. Эми сиздин тармак мындай жооптуу, абдан мындай заманбап технологияларды өздөштүрүүгө киргизген тармак экен. Кудай таалам ушу алдына койгон максаттарды ишке ашырууга жардам берсин. Абдан жакшы пландарды айтып кеттиңиз. Биздин студияга келип суроолорго жооп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан көрүшкөнчө чейин коштошобуз. Саламатта туруңуздар.